айттым туңгуч да эми. Ооба. Токтосоң, жана сен эмне столбадан өтүп кеттиң, боюң анча эле кичинекей го. Чын эле бой узундардын ойлонуусу башкача турбайбы? Мейли. Мен таласка карындашым берейин атам да. Неге? Вообще мага жакпайт го таластар. Ошонам таластыгым бар да. Анын келине кылган мамилеси жана бизге болгон мамилеси жакпайт да. Вообще өзүн башкача сезип эле бизди төмөн сезип сала берет да. Вообще жакпайт да таластарчы. Көргүм да уккум да келбейт деп коебуз анайлар. Таластын бардыгы эле бирдей эмес. Менин досум бар мисалы. Иксан берет, башка кылат. Жылына жакшылыктарды кылып турат да. Таластардын бир адам көрүп алып эле бардыгын жамандашып болуп тура эмес да. Билимден наркы түшүп, мугалимдин барка төмөндөп жатат. Кыздар, карачы, мага курбуларым мондай шилтеме менен бөлүштү. Эгерде аякка кирип 5 суроого жооп берсеңиз, 10 000 сом утуп алат экенсиңер. Ал 10 000 сомду алыш үчүн мага өзүмдүн картамдын алдыңкы жана аркы номерин жибер деп айтышты. Сиздерге да жиберип коеюнбу? Жиберип коерчу. Так, балдар. Азыркы силердин группаңардагы келген шилтеме бул жалган маалымат. Таптакыр ишенбегилер. Тагыраак айтканда бул фейк. Жаш болуп эле. Ушул да сабат алабы? Агай. Эй, Адамдардын баары ушул жол менен акча таап жатпайбы? Агай, ошондо гифтердин баары жалган ба? жок. Звонок болду, бас кетип ишке. Так, балдар, жүргүлө ишке. Азыркы учурда жогоруда орун алгандай маалыматтар, тагыраак айтканда жалган маалыматтар, фейк маалыматтар аябай көбөйдү. А биз аларды ылгап алууну билбейбиз. Аны биз үйрөнүшүбүз керек. Тагыраак айтканда медиа сабаттуу болушубуз керек. Жалган маалыматка ишенген болсок, анда биздин кийинки келечегибиз анда туруксуз болушу мүмкүн. Ошондуктан келгиле анда эмесе биргеликте көнүгүү жасайбыз. Келгиле анда колду көтөрөбүз биргеле. Биз жогорудагыдай фейк маалыматтарды, жалган маалыматтарды көрбөйбүз, жана укпайбыз, жана ага таптакыр ишенбейбиз. Ошондуктан изденүү керек.